Bismillah, elhamdülillah. Ушул видеону кылууну чечтим. Себеби биз азбы көппү муктаж үй бүлөлөр менен иштешип келебиз. 2014-жылдан тартып, элхамдулилlah, Алла Таала ар бир кылынган, себепчи болгон иштерди Алла Таалам кабыл кылган болсун. Айткым келген нерсе, мынакей азыракта бир инибиз тыйынчтап кетти. Дайым бизге садака жарыя кылып турсак, мындай посттор кылып турсак, дайым карта менен которуп турат тыйын. Бул мына аке ушундагы бир жака жумшаңыз деди, пайдалуу соп жака. Мында кече бир стоматолог инибиз бар. Ал да кече берди кичине ушундай соп жака жумшаңыз деп, азыр да бир таксыр мына азбы көппү берип коюңуз депчи. Картадан да бирөө которгон эле. Мына китептен үчөөгө, анан калган акчасы, калганы канча? 2000 сом тойбу ашты окшойт. Канча ушундай 2000 сомдой ашты. Андагы ушу соопко, кайрымдуулукка жумшап коюңуз депчи. Айткым келген нерсе, ушул жана жардамдар азбы көппү болуп турат. Биз эми биздин кылган иштерибиз мындай аз өлчөмдө эле 1000 сом, 2000 сом тегерегинде. Бирок 1000 деген, 100 000 деген, миллион сомдогон кайрымдуулук кылгандар деле бар. Сырткы мусулман өлкөлөрдөн келген жардамдар бар. Кыргызстан ичинде бар. Ар кандай да садаканын, кайрымдуулуктун түрлөрү көп да. Же силерге үй салып беришет, көбүнчө азык-түлүк продукту беришет. Анан көбүнчө ошо азык-түлүккө көбүнчө басым кылынат бизде Кыргызстанда. Алхамдулилlah, бизде суу бар, кудук анча салынбайт. Ушу жана жетимдерге кийим алып бериш мүмкүн. Үй салып беришет, арабтар, көбүнчө арабтар, кыргыздар үй салгандар бар. Алхамдулилlah, мына Камчыбек Ташиев агабыз салып берди. Жалбатта дагы Двойняшкин иштеткен таксырыбыз мынакей бир жесир келинге салып берди. Биз билбегендер деле бар, салып бергендер бар. Алхамдулилlah, Медел Сапарбаев инибиз канча үйлөр салып берди, канчаларын Инжага жөнөттү. Алхамдулилlah, азбы көппү, алхамдулилlah, ушул дин жайылышы, имандын жайылышы, диндин жайылышы менен кайрымдуулуктар күчөдү, алхамдулилlah. Ошол кайрымдуулук кылган, азыр кылып жүргөндөр, таксылар балким дейм да, балким алар андай эмес. Бирок балким убагында намаз окуй жүрүшкөн, балким акчаларын күнөөлөргө деп айта албайм, балким бир пайдасыз нерселерге иштетип жүрүшкөндүр, балкимчи убагында. Конкретно бирөөнү айта албайм. Балким убагында кымбат нерселерге, бир нерселерге жумшап жүргөндүр, балким. Бирок азыр алхамдулилlah дин жайылып, иманга келип, акчаларын мындай дин жолуна, Алланын ыраазылыгына жумшап калышты. Алхамдулилlah, көп андайлар азыр. Алхамдулилlah, миллион сомдук жана оборудование алып бергендер бар больницаларга дегендейчи. Көп мына индус студенттер, мына ошолордун жетектеген мынакей пакистандык мусулман бир тууганыбыз дагы дайым Жалбат шаарынын муктаждыктарын дайым коротуп келет. Тротуарга деп тыйын сурады эле, ага мисалы үчүн 300 000 берди. Тазалык жанагы свалкадагы бир имаратына ага 200 000 берди. Роддомго кичине тыйын берди. Шаарга тияк бияка дайым кайрымдуулук кылып турушат да. Ушул бул мусулманчылыктын, динибиздин фазилети да болчу. Бери мындайча эмне десек болот, шарафаты, фазилети. Диндин жайылышы болсо 90-жылдарды дин деген жок эсе эле Кыргызстанда. Адамдар ошо 10 сом, 20 сом арак иштетишти эле, урлук кылышчу эле, зына, уруш, талаш, рекетизм, каракачылык. Алхамдулилlah, 2010дон башталды качан. Ошо айткым келген нерсе, кайрымдуулуктар боло берсин, көп болсун. Бирок бизде медресе, мечит дегендер, дарс, талимдер бар, устаздар бар, сабактарын өткөрө албайт, камера, микрофон, телефон, свет, жол кире дегендейчи. Аны Алланын сөзү, ыйык сөз. Бул мынакей Алланын бизге кайрылуусу, бүткүл ааламга кайрылуусу. Мынакей ушу Алла Тааланын дининин жайылышына, Алланын дининин, Алланын сөзү, Кураны жайылышына, имандын жайылышына мынакей Алланын сөздөрү бар берди дагычы. Ушул жайылышына бул китептерди дамла которуп, канча которду кыйналыпчы, канча убакыт кетирип 700 чыгарды элек мынакей. Анан азыр 600 бар, сатылбай турат. Мындан кийин сүт курук жөнүндө китеп которуп атат. Анда ага да ушу китептер сатылса, ага да неме кылат дегендейчи. Канча Курандарды чыгарып неме окуса сооп болот, түшүнсөк дагы сооп болот. Иншалла амал кылсак.
медресе мечит өзгөчө кыргыздардын мечит медреселери турат мынакей муктаждар менен бүтпөй дегендейчи. Мына Шипромдо намазкана курулду эле. Мынакей Кыргыз Петролиумда иштеген мынакей биздин ошо жетекчи канча акыркы бүтүрүп койдук. Ал боюнча да видео кыла албай жүрөбүз, видео кылып коюшубуз керек. Диндин жайылышына, ибадаттардын орундалышына басым кылышыбызга чакырам да менчи мусулман бир туугандарыбызды. Акыркы мезгилде мен дагы мага каражат которгондарга мен да айтып атам. Мен ыраазысыңбы? Мен буну дин жолуна, иман жайылышына, Куран жайылышына, иман акыйкаттарынын жайылышына, медресе, мечит, медреселер муктаждыктарына, дарс, талим, сабактардын ошолорго жумшасам ыраазысыңбы деп да кээде сурап баштадым акыркы мезгилдерде. Ошол жака көп басым кылайлы туугандар. Себеби иман жайылса, дин жайылса, муктаждар аз болот, муктаждар азаят, карындуулук кылгандар көбөйөт, күнөө кылгандар азаят, паракорчулук азаят, уруучулук дегенде ажырашуулар азаят иншалла. Ошого биз динди дайым мындай диндин өнүгүшүнө, жайылышына дайым басым кылайлы иншалла. Ошого мен да ушулардын ыраазылыгы менен мында ушу диндин, имандын жайылышына жумшаганы мен чечим чыгардым иншалла. Себеби ошол эмне дейт эле, ошол азыр олуттуу болуп атат да. Муктаждыктар бар, дин жайылышына, диндин кызматына жүргөндөрдүн муктаждар көп. Себеп тияк бияк ушундай курулуш, имарат ар кандай да көп. Ошого мен силерге чакырамын, имандын, диндин жайылышына көбүрөөк салым кошуңуздар, көбүрөөк. Муктаждарды да унутпайлы иншалла. Аларга жардам бергенде 2000 сомдук продукт берсек, 50 сомго намаз китеп кошуп берейли. Карындашым намаз окуге, балдарың намаз окусун, балдарың медресеге берге, балаң медресесин төлөп берейин деп, мисалы үчүн имандын, дин жайылышына, мусулмандардын сан жагынан, сапат жагынан күчөшүнө ушундай салымыбызды кошойлу иншалла, сөзүбүз менен, каражатыбыз менен дегендейчи. Ошол Алла ыраазы болсун баарыңыздардан.